Эмгек жолун мектептеги музыка мугалими болуу менен баштаган Алия Жамантаева ошол мезгилден тартып маданият тармагына сүңгүп кирген. Эмгекти сүйгөн эжекебиз андан бери 33 жыл убакыт көз ачып жумганча өтүп кеткенин айтат. Учурда Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрында музыка бөлүмүнүн башчысы болуп гана эмгектенбестен актриса, композитор, музыкалык педагог катары да эмгектенип бир катар сыйлыктардын ээси болгон. Otuz жылдан бери мен көптөгөн ийгиликтерге жетиштим, көптөгөн иш-чараларга катыштым. Мен ушу маданият тармагында иштеген мен негизинен сыймыктанам. Эми атай берсек көп, аябай көп ийгиликтерим бар. Эми ушу майда кичинекей сыйлыктардан баштап президенттин сыйлыгына чейин жеттим. Өкмөт башчысынын сыйлыгына чейин алдым. Ушу менин жасаган эмгегимдин натыйжасы деп ойлойм. Райондук маданият үйүнөн баштагам өзү кесибимде методист болуп иштегем, жаштарды тарбиялагам. Анан кийин 2006 жылы театр башылган күндөн баштап Апаз Жайнаков, маркум Апаз Жайнаковдун чакыруусу менен театрда музыка бөлүм башчысы болуп иштеп калдым. Алия эжекенин жумушундагы ар бир күн мына ушундай жаркын маанай менен башталат. Өзгөчө ал бөлүм башчысы катары күн сайын кесиптештерин чогултуп, биргеликте алдыдагы жумуштарды пландаштырышат. Маданият кызматкерлеринин майрамында кесиптештер бири-бирине жакшы каалоо тилектерин айтып, маанайларын да көтөрүшкөнүнө күбө болдук. Чет өлкөлөргө да бардык, көчмөндөр ойну бар. Өткөн жылы Өзбекстанда өткөн жибек жолу, улуу жибек жолу фольклордук фестивалына катышып келдик. Ошондой көптөгөн ийгиликтер жарап келди. Андан тышкары мен театрда иштегениме байланыштуу роль да аткарабыз. Кээде адам жетишпей калганда мен роль аткарам. Бизге роль берип, көркөм окууларды берип, анан дайым эле роль аткаргандарды ырдатып, ушундай аралаштырып үйрөтүп атат да бизге. Эми жакындан баштап эле ушул Курманбек Ниязбеков келгенден баштап роль аткара баштадым. Эми албетте кыйынчылыгы болот. Эми аракеттенип атабыз, бизге Курманбек Ниязбеков үйрөтүп атат. Каарманыбыз акыркы кездерде ырчылык өнөрү менен кошо театрдагы кадрдык тартыштыкты жоюп, ролдорду да ойноп баштаганы анын чыгармачылыктагы көп кырдуулугун айкинелейт. Кесиптештери Алия Жамантаевадан көп нерсе үйрөнгөнүн айтышып, жөнөкөйлүк сапаты баарынан жогору экендигин белгилешти. Мектепте эле мисалга менин өзүмдүн нак көргөнүм жана насыйкат деген ырды канчалык барак эле менин оозум ачылып калганда ошону жатка ырдап берчү да. Мына кече жакында онлайн режимде иштеп атабыз го. Ошого жүрөлүчү жүрөк оорутпай деген спектакльди кайра бутуна тургуздук эле. Ошол спектакльде кыялдагы кемпирдин, чалдын кыялындагы кемпирди өтө жакшы чыгарды. Эми эчени биз ойлоп атабыз мындан ары эми спектакль драма жанрына да көбүрөөк тартайык деген эмебиз бар. Себеби мыкты эле чыгат экен. 2007 жылы мен ишке киргенден бери Алихан бөлүм башчы болуп иштеп жүргөн экен. Biz kelip birge iştep kaldık. Kudaga şükür. Büyük ırlarda taap berip, ejemlan ırdaysızlar, sizler mınday kılasızlar deyip bizge tarbiya berip, şunday özün emgegin ayabagan Ayköl kız da bul. Şunçalık ömür uzun bolsun. Hiç bul bizden ötüp ketebi debey, bizden emgegin ayabay aytıp, bizi uşunçalık dengelge jetkizgen şu Alihan emgegi de oylayım. Mına Kudaga şükür biz jaman bolgonubuz jok. Şunun nasatı menen, şunun hareketi menen madaniyatın mıktısını alıp иштеп жүрөбүз. Чыгармачыл жан дүйнөсү ыргада сыргада толгон Өрүксардын таланттуу кызы 2 уул 3 неберенин сүйүктүү апасы. Кыргыз маданиятын көтөрүүгө салым кошуп сүйүктүү жар, бактылуу эне, мээримдүү чоң апа болуп кубанычка бөлөнүп турган каарманыбыздын келечекте дагы көптөгөн жаш таланттарды тарбиялоого тилектери бар экендиги мекенчил инсандардан уучубуз кур эместигинен кабар берет. Канышай Ашимова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.